Ассаламу алейкум, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Денсаулык иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Фуркат айылынан сатыла турган дап-даяр болгон 2 кабаттуу жер үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар, мен сиздерге толук адресин түшүндүрө кетейин. Эгерде сиздер шаар тараптан келген болсоңуздар, Фуркаттын круговойуна жетпеген жердеги жолдун оң тарабындагы мына ушул Айкөл аталышындагы маркетти бүт бардыгыңыздар эле билесиздер. Мына ушул Айкөл аталышындагы маркеттин жанындагы көчөгө кирип, ичкериге түз бир 600 метр түз кирип барсаңыздар, жолдун сол тарабында 11-көчө жайгашкан. Ошол 11-көчөгө кирип бара бериңиздер. Ошол 11-көчөдө жанагы сатыла турган жер үйүбүз жайгашкан. Мындан ары дальше кете турган болсоңуздар, бул жерде Фуркаттын круговою, андан ары кете турган болсоңуздар, мады өзгөн тарапка карап бет аласыздар. Так, мынакей достор, мен жанагы айткан мына ушул 11-көчөгө киресиздер дагы, бул жака 50-60 метр өйдө тарапка карап чыгып келсеңиздер, жолдун оң тарабында 8 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу дап-даяр жер үй жайгашкан. Азыр сиздерге ушул сатыла турган 2 кабаттуу жер үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып берем. Анда назар салыңыздар. Сиздерге азыр колдон келишинче бүт бардык маалыматын алып бергенге аракет кылам. 8 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу жер үй, жери болсо 5 соток, жери тегиз. Условияларына келе турган болсок, агын суусу дагы, таза суусу дагы бар, свет бар, газ дагы бар, септиги дагы бар экен. Азыр сиздерге бул жакта гаражын көргөзүп, анын үйдүн ичине кирип кетебиз. Так, мынакей достор, гаражын ичи кеңири кенен, бул жакта бир машина кеңири батат экен. Мына ушундай. Так, бул жактан чыгабыз. Көчөлөрүн дагы көрүп атасыздар, орто кеңдикте шагылдар төшөлгөн. Мына ушул чоң воротаны ачып, ичкериге кире беребиз. Үйдүн алды коросу кеңири кенен экен, асты сары таш болгон. Оң тарабында чоң үйү, сол тарабында кичи үйү жайгашкан. Условияларын айттык, жерин дагы айттык. Азыр бул жакта 2 кабаттуу жер үйүн сиздерге көргөзүп берем. Узун турасы канча эле? Узун турасы болсо 9-12. Сырткы фасадтарын көрүп атасыздар, жасалган, айнек терезелери жөнөкөй, крышасы тирнике менен жабылган, суу түтүкчөлөрү бүт бардыгы орнотулган. Азыр бул жерге бул жактан чыгып, кайра кухня тараптан дагы чыгып кетсеңиздер болот экен. Бул үйгө мындай айтканда 2 эшик менен кирет экенсиздер. Тепкич менен чыкканыңыздарда бул жагында сыртты тапчаны, тепкичтерин дагы көрүп атасыздар, сары таш болгон. Бул жагында болсо өзүнчө эле бир терраса, балкон. Ушунда эске алыңыздар. Эми албетте эле өзүңүздөр дагы кийин келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Шаарга дагы жакын, болжол менен шаарга бир 5-10 мүнөттө жетип каласыздар. Ушул эшикти ачып үйгө кире бересиздер. Мына ушул жерден дагы ылдый тарапка түшүп кетсеңиздер болот. Мына ушул оң тараптагы биринчи бөлмөсүнөн баштай берели. Так, бул ошондо бир балдардын уктоочу бөлмөсү экен. Отоплениялар кирген. Бул жагында болсо экинчи бөлмөсү, гостиный, конок бөлмөсү. Ар бир бөлмөсүндө отопление кирген. Бул сатыла турган жер үйдө эмнени көрүп аткан болсоңуздар, бүт бардык буюм тайымдары калат. Бүт бардыгын калтырып кетет экен. Бул жакта болсо 3-чү бөлмөсү жайгашкан. Бөлмөлөр дагы кеңири кенен, потолоктору дагы бийик. Бул жакта болсо 4-чү бөлмөсү жайгашкан. Так, мына ушундай достор. Азыр сиздерге мына ушул экинчи кабатындагы 4 бөлмөнү көргөзүп бердик. Мына ушул лестница менен ылдый тарапка түшө беребиз. Так, бул жактан дагы үйгө кирип келсеңиздер болот. Бул экинчи эшиги, бул жагында кладовкасы бар экен. Бул жагында печкасы дагы бар экен. Үйүңүздөрдү жылытасыздар. Паровой отоплениялар орнотулган.
Эң негизгиси асты полу жыгач экен, ушуну эске алыңыздар. Ремонттору негизи жакшы. Келип эле жашай бересиздер. Эч жерден эчтеке кылыштын кереги жок. Азыр сиздерге мына ушул 2 кабаттуу жер үйүн көргөзүп толук маалымат алып бердик. Азыр нар жактагы времянкасын көргөзүп беребиз. Документтери так. Документ боюнча эч кандай маселе жаралбайт дейт. Так, бул жактан дагы ушул үйгө кирип барсаңыздар болот. Үйдүн алды дагы кеңири, бул жактарга үйдүн алдына дагы бир 2-3 машина кеңирип батат экен. Кичи үйүнө мына жактан киребиз. Бул жакта коридору кеңиригенен сол тараптагы бөлмөлөргө кеңири кысылбай кирип бара бересиздер. Бул ошондо биринчи бөлмөсү. Бөлмөлөрдүн көрүнүштөрү өтө сонун. Так, бул жакта болсо экинчи бөлмөсү экен. Асты эң негизгиси полу жыгач, ламинат болгон бардыгы эле. Бул жакта болсо сырткы тапчаны, верандасы жайгашкан. Өтө сонун болуп жасалган экен. Мына ушул тепкич аркылуу чыгып бара бересиздер. Детский комната да кылып койсоңуздар болот жайындасы. Мына ушул эле лестница менен бул жака түшүп келе бересиздер. Эки үйдүн тең 2 эшиги бар экен. Так, достор, бул кухнясы, сырткы кухнясы, мындай айтканда, кухнясы да кеңиригенен бүт бардык шарттары каралган. Бул жагында болсо печкасы жайгашкан. Үйүңүздөрдү жылытып, тамагыңыздарды кылсаңыздар болот. Кааласаңыздар, природный газ бар. Газ менен дагы үйүңүздөрдү жылытсаңыздар болот. Бул жакта болсо подвалы бар экен. Подвалдагы потолоктору бийик. Ушул жака керектүү буюм тайымыңыздарды, салат варенье керектүү нерселерди ушул жака салып сактап турсаңыздар дагы болот. Так, бул жакта болсо мини банясы жайгашкан. Суунун напорун сиздерге көргөзүп коелу. Суунун напору жакшы экен. Таза суусу дагы, агын суусу дагы бар. Бул жакта Аристон дагы бар. Кааласаңыз жеңил душ кыла алсаңыздар дагы болот. Бул жакта болсо парилкасы дагы бар. Мына ушундай, достор. Мындайча айтканда бүт бардык шарттары бар. Домдогудай эле условияларды кылып койгон. Машинаңыздар менен шаарга бир 5-10 минутада кирип барасыздар. Так, бул жакта көргөзө берели. Көчөттөрүн дагы көрүп атасыздар. Көчөт түрлөрү эгилген, коконкилер, сөрүк, бүт бардыгы бар экен. Бүт бардыгы мөбө берип калган, уже чоңоюп. Бул жагында болсо 3 очогу, газы орнотулган. Той топур кеңири өткөрө бересиздер. 3 очогу, самоору бүт бардыгы бар. Бул жагында болсо сырткы ажатканасы. Үйдүн 4 тарабы тең тосулган, чек аралары такталган. Бул жагы болсо мини огород деп койсок дагы болот. Ушул жака дагы бир керектүү нерселерди эгип, дыйканчылык кылсаңыздар дагы болот. Кааласаңыздар бул жакта фундамент куюлуп, атайын даярдалып койгон экен. Кааласаңыздар бул жака бир койкана, малкана кылып, мал чарбачылык дагы кылсаңыздар болот. Себеби бул жерде суу боюнча проблема жок. Мына ушундай, достор. Үйдү көрүп атасыздар. Негизи салынганына, курулганына көп эле болуптур, бирок ошого карабастан сырты, ички абалдары өтө жакшы. Өтө сонун жерде жайгашкан. Природный жер, абасы дагы таза, кадимкидей шамал жүгүрүп турат. Эң негизгиси тынч. Так, достор, колдон келишинче сиздерге толук маалымат бергенге аракет кылдык. Албетте эле ээсинин номерине өзүңүздөр дагы чалып, сүйлөшүп, ушул жер үйгө дагы келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Эми баарыңыздарды кызыктырган баасын айтайлы. Баасы болсо $90,000. Албетте эле соодалашуу болот дейт. $90,000 кеми болот экен. Вариант жолдору дагы бар. Эгерде кимиңиздердин Ошто же болбосо Бишкекте квартираңыздар болсо, сүйлөшүп, алмаштырып алсаңыздар дагы болот экен, доплата кылып. Эми ал жагын өзүңүздөр сүйлөшүп келиштире аласыздар.
Эмне демекчибиз, ушундай шаарга жакын болгон, өтө сонун жерде жайгашкан, дапдаяр болгон мына ушул 2 кабаттуу жер үйдү колдон чыгарбаңыздар. Барыңыздарга ийгилик, сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.